Самара Каримова Маданият министрлигин соттон өттү. РЧ Самара Каримова Маданият маалымат жана туризм министрлигин сотто утуп алды. Эмал Ниязалы атындагы Ош мамлекеттик музыкалык орто окуу жайынын директору кызматына кайра бара алат. Бул тууралуу Азаттыкка министр Нуржигит Кадырбеков билдирди. Эмгек кодексине ылайык жагдайда кызматтан бошотулуп калганбы айтоор соттон утуп алды. Кызматка кайра калууна келтирилсин деген сот чечими бизге келди. Биз аны аткарышыбыз керек, деди министр. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Самара Каримова аталган музыкалык орто окуу жайынын директору болуп, 2018 жылдын октябрдан дайындалып, 2 күндөн кийин бул буйрук кайра жокко чыгарылган. Ошол кездеги маданият, маалымат жана туризм министри Азамат Жаманкулов дайындоо мыйзамсыз болгонун айтып, Каримованы кызматтан алганын билдирген эле. 2017 жылы Самара Каримова Оштогу Сулаймантоо музей комплексине башка директор болуп дайындалып, коомчулуктун сын пикиринен соң өз каалоосу менен кызматтан кеткен. Булак Азаттык. Министрлик жогорку окуу жайларында кадимки тартипте окуу процесси февралда башталат. Кыргызстандагы жогорку окуу жайларындагы кадимки тартип окуу процесси февралда башталат. Бул тууралуу Билим берүү жана илим министринин орун басары Нурлан Өмүров билдирди. Өлкөдөгү жогорку окуу жайлар жана колледждердеги окуу процесси оффлайн режимге февралдын башы же ортосу менен өтүп калышы ыктымал, деди министрдин орун басары. Оффлайн режимге бардык окуу жайдын бүтүрүүчү курстары өтөт. Магистранттар дагы салттуу режимде окуй турган айтылды. Медицина багытында билим берген окуу жайларда биринчи курстан бүтүрүүчү курска чейинкилердин баары кадимки тартипте билим алышат. Өмүров студенттер окуу жайга жумасына 2-3 жолу эле барып, практикалык жана лабораториялык сабактарына катыша турганын белгиледи. Ал эми лекциялык сабактар онлайн режимде өтөт. Окуу тартиби ар бир жогорку окуу жайында студенттердин санына жараша ар кандай жүрө турганы да айтылды. Булак Спутник KG. Тааныш жигиттери болгон 11 эркек зордуктаган стюардессанын акыркы мүнөттөрү тасмага тартылып калган. 11 жигит Instagram жылдызын зордуктап өлтүрүштү. Видеодо кыздын акыркы мүнөттөрү чагылдырылган. Дүйшөмбү күнү Филиппиндин Макати шаарынын полициясы жаңы жылдын майрамдоодон кийин жергиликтүү мейманканада жансыз денеси табылган Филиппин авиакомпаниясынын стюардессасы Кристин Датчердин зордукталышы жана өлтүрүлүшү боюнча 11 адамга айып койду. Бул тууралуу чет элдик маалымат булактары жазып чыгышты. Жаңы жыл түнү Кристин Датчер Макати шаарындагы кымбат баалуу мейманканадан бөлмө жалдап, ал кечеге 10дон ашуун тааныш жигиттерин чакырган. Кеченин жүрүшүндө Кристин алкоголдук ичимдикти көп колдонгондон улам баса албай калган чекке жеткен. Жаш кыздын мындай абалынан 11 жигит пайдаланып, жабырлануучуну кезекке туруп зордукташкан. Анын кесепетинен жаш кыз таңга маал көз жумган. Полиция кызматкерлери 11 баланы кармаганы менен маркум кыздын ата-энеси полиция жүргүзүп жаткан тергөөгө нааразы болуп, өлкө президентине кайрылып, иштин акыйкат тергелишин камсыз кылып берүүнү өтүнүшкөн. Эмнеге алар менин кызыма ушундай мамиле жасашты деген жабырлануучунун апасы кечеде болушкан делген досторуна кайрылган. Кылмыш болгон күндөгү видеодагы жарык көрүп, анда маркум кыздын жашоосунун акыркы сааттары тартылып калган. Булак Daily KG.